Саламатсыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Ободо башат программасы, студияда мен Арген Мажитов. Бүгүн дүйнө коомчулугу тоолорду сактоо күнү катары белгилеп келет. Дал ушул долбоордун демилгеүүчүсү катары Кыргыз мамлекети эң алгачкылардан болуп дүйнөгө жар салып, адам жашоосундагы тоолордун, анын мөңгүлөрдүн, жаратылыштардын коомго тийгизген мааниси зор деп ар убакта чакырык таштап, азыркы күнү ушул дүйнө коомчулугунун назарын буралы десек болот. Ал эми дал ушул тоолорду сактоонун эл аралык күнүнө карата бүгүн атайы студияга кадырлуу меймандарыбызды, конокторубузду чакырып алганбыз. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин биринчи орун басары Кубат Касейинов агабыз жана ошондой эле мөңгүлөрдү сактоо фондунун президенти Рүстөм Кабылбеков агаларыбыз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Бүгүн баягы кыргыз эл үчүн эң бир негизги майрамдардын бири десек жаңылбасак керек, күндөрдүн бири десек. Анткени өлкөбүздүн 94%-ын тоолор ээлейт. Кыргыз жашоосунда тоонун мааниси да өтө зор болуп келген. Ага ар убакта ушул көңүл буруу жаатында алгылыктуу аракеттер дагы жүрүүдө, алда жасала турган кадамдар тууралуу дагы кененирээк маалымат алып чакырып алганбыз. Кубат ага, айтсаңыздар, баягы тоолорго көңүл, дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурдуруу, ал эми тоолорду сактоонун маанилүүлүгүнө токтолуп өтсөңүз. Рахмат. Алгач урматтуу элибизди бүгүнкү чоң майрам менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүн эмне үчүн чоң майрам деп айтып атам? Себеби мындай бул дүйнө жүзүнө чакырык жасап, ошол демилгени биздин Кыргызстан көтөрүп чыккан. Бул Бириккен Улуттар уюмунун деңгээлине ошондон бери мына ийгиликтүү майрамдап келатабыз. 2003 жылы ошол декабрь айларында ошондо 26 башкы ассамблеясынын резолюциясы менен 11 декабрь бул дүйнө жүзүндөгү тоолор майрамы деп белгиленген. Ошондон бери майрамдап келатабыз. Эң жакшы. Ал эми Орто Азия мамлекетинде эң бир тоолуу аймак катары, Орто Азия мамлекетин суу менен камсыздаган аймак катары бул биздин дагы эң бир негизги майрамыбыз болсо керек. Эң туура белгиледиңиз. Бул эми дүйнө жүзүндө 29 тоолуу мамлекеттер болсо, ошонун ичинен биз эң активдүү, эң ошол бардык эл аралык деңгээлде ар дайым коңгуроо кагып, ошол тоо боюнча кам көрүп келгенибиз анык. Мунун себеби эми биздин кыргыз эли көчмөн калк болуп, ал муздактан бери ошол өзүбүздүн каада салты, ошол жаратылышка, жалпы эле ошол биздин күнүмдүк жашоо менен камыр жумур болгонубуз ошо тоо менен байланыштуу. Себеби мына жөнөкөй эле бир эме учурдан пайдаланып айтып кетсек, ошол биз көчмөн болуп туруп, биз мал жаныбыз бир болуп, ошол журтубузду дагы аяр мамиле кылып, элибиз көчкөндө бир орундан бир орунга которуштуруп отуруп, ошол жерди такыр кылып койбош үчүн деп, керек болсо ошол жана журтта калгыр деген сөз эмнеден кылган? Ошол эч нерсесин калтырган эмес, ошол жерди таптаза кылып, керек болсо гүлүнөн бери көп акыр чекир таштабай туруп, ошону иреттеп туруп кетип турган, бул бизде жазылбаган мыйзам болуп туруп, биздин каныбыз, жаныбызга сиңген болчу да. Ушу менен эле көп нерсени айтсак болот да. Жакшы, баягы уламыштарда айтылат эмеспи? Александр Македонский дүйнөнү басып келатып, дал ушул Кыргызстанга келгенде бир чоң шаар туруп, эртеси күнү турса ал жерде эч ким жашабагандай баягы түр калтырган көчүп кеткен экен депчи түн жаман. Ансыңары баягы ушундай экологияга, жаратылышка ушундай маани берген калк болгондуктан болсо керек, көздүн карегиндей кылып ушундай бир кереметтүү ала тообузду сактап келгенбиз. Ал эми бүгүнкү күндүн милдети ошол баягы бай мурасыбызды кийинки муунга өткөрүп берүү да. Рүстөм ага, айтсаңыз, баягы сиздердин буга чейинки маектерден, берүүлөрдөн көрүп атсак, төөмө чаш чыккан ушул тоолорду коргоо жаатында жар салып келем, мөңгүлөрдү коргоо боюнча кеп куруп келем деп айтканыңыз бар да. Анан негизи эле тоо кыймылын же болбосо тоону баягы көрктүү, көркөмдүү кылып сактап туруу үчүн, адам жашоосундагы түбөлүктүүлүккө дагы узартуу үчүн дагы мөңгүлөрдүн да мааниси өтө зор да.
улуттук идея деген бар да, баарлар идеология да, бүгүнкү күн идеология жок, улуттук идея деген бар. Ошону казактар маңгилик элбиз дешип алыптыр да, мөңгү элбиз деп. Алардын түшүнүгү боюнча бул түбөлүктүүлүк деген сөз экен. Демек, мөңгүнүн синоним сөзү бул түбөлүк деген сөз экен да. Анан тоолор кылып, шөкөттөп, көркөмдөп турган бул мөңгүлөр да, мындай тоолуу мамлекеттер көп. Бирок мөңгүлүү мамлекеттер аз да. Туурабы? Жана калпагыбыз деле ошо мөңгү да, башыбызга кийип жүрөбүз. Туурабы? Анан кийин берде деген жана кимдин ыры бар го, Высоцкийдин тоолордон тоолор гана артык болот. Биз али көрө элек дегендей, бул тоолор деген бул керемет да. Ошол жерге келип төрөлүп, ушул жерди ээлеп калган биздин чоң аталар, булар алыс ойлонгон эл болгон экен. Бирок биз бүгүнкү күн ошону түшүнө албай атабыз. Биз 70 жылданбы, андан узун убакытка мына эске тутуу жөнүндө сенек кылып таштап, Тарыгусту жок кылганга аракет кылышкан тиги болгон дагы бүгүнкү күнү ошо кездеги кыргыздар болбой атабыз да. Бул киши туура айтты. Илгери деген кыргыз деген жер которгондо, жайыт кыштоодон жайлоодон күздөгө деп ушуну которулганда тагыр тасалап кетип турганда, артында эчтеке калтырган эмес. Ал тургай гүлүн да көмүп кеткен деп атабыз, ушундай болгондо бүгүнкү күн уяласың көчөгө чыккан, көлгө баратканда же бир жака токойдун арасына кирсең, айланайын эмне гана жок жерде, баклажка эмне гана жатпайт. Мен Баткен жака көп каттадым. Азыр деле ошондой да. Ошол жерде мындай бир Баткен жака баратканда мындай экен. Суу өмүрдүн булагы, эл башы болгон суу башы бол деген жарнамалар илинет да. Анан акыр чыкыр жаткан, баклажка жаткан, салафан жаткан жер чөл, бул Кыргызстан болот. Суу бурулган жерде эле көгөрө баштаса эле бул Өзбекстан болуп кетет, же болбосо Тажикстан болот да. Суудун башында отуруп, ошол жерде макал чыгардым. Суу үстүндө отуруп, суу сап жүргөн кор болот, суу жете эле алыска чөл гүлдөткөн зор болот деп. Суунун үстүндө отурабыз да өзүбүз пайдаланбайбыз. Ошо суубузду пайдаланбай атабыз биз. Болбосо жанагы биз бала кезде неме деген болгон, механизациялаштыруу деп, айыл чарбасын механизациялаштырышканда, бүгүн айыл чарбасын автоматизация кылып туруп, могу жана Баткенде тоодун бооруна жана капелди арашийне чыгарса, Баткен областы эле Кыргызстанды багып коет го. Еврейлер ошондой эле, айыл чарбасы менен эле 300 миллиард ички дүң продукциясы болот. Неге биз пайдаланбайбыз? Эң сонун жерге ата энебиз, биздин бабаларыбыз отургузуп кеткен. Просто өзүбүз чарбачы болбой атабыз да, ошого карабай эле баягы эле жана көчмөндүгүбүздөн чыккыбыз келбей, тойдон башка, тойдон артык ойлоно албай эле мындай да, баягы тооду караган, мөңгүнү караган, жылдыз санаган кыргыз эли жерди карап эле, жерден эле тыйын издеп, ой жүгүртө албай турабыз да азырчы. Ошондуктан мен баарын айтат элем, карагыла деди мөңгүлөргө, карагыла деди тоолорго, карагыла жылдыздарды санагыла. Ошо оюңарды өстүргүлө. Кара курсак тоет. Бүгүнкү күнү курсак тогону Кудайга шүгүр. Көкүрөк чакыры болуп атат да. Көкүрөк чакыры болгондон кийин анан мартаба жок, мындай баш түшүп калганда, көкүрөк толсо мындай баштагы көтөрүлөт да. Ошондуктан могу тоолорду карап, тоолор жөнүндө ырларды жазгыла, тоолор жөнүндө бир сүрөттөр тарткыла, мындай бир тоолор менен бул керемет да. Мен Москвага барып, Кремльди көрүп ушундай неметтим да, тамшандым да. Өкүндүм да, неге биздин чоң аталар ушундай бизге куруп бербеди депчи. Бирок бир жолу Таластан Бишкекке тоолорду карап таң калдым да, зачем бизге эмне кереги бар дедим. Ал Кремльдин, биз Кремльдердин арасында жашайт турбайбызбы депчи. Баягы акындан айткан кеби бар эмеспи? Шаардагы бийик имарат аскалуу тоого жете албайт депчи. Жете албайт. Ал эми айылдан адам кетсе да, адамдан айыл кете албайт депчи. Анысыңар чындап эле кыргыздын баягы экосистемасы, тоосу, кайсыл жерге барбайлы, кыргыздын жүрөгүндөгү нерсе го, тоого баягы тоого чыгуу, тоону көрүү деген нерселердин өзүчү. Анан Кубат ага айтсаңыз, баягы кандай гана иш болбосун, эл арасында, негизи эле коомчулукта баягы өкмөт башчыларга, өлкө жетекчилерине ушул маалыматты жеткирип алсак, ошондо баягы системалуу түрдө бир иш жүрөт деген дагы кептер айтылып келет да ар убактачы. Бул жолкусунда ошол президент Садыр Жапаров, өлкө башчысы баягы бир катар жарлыктарды кабыл алып, тоолуу аймактарды өнүктүрүү жарлыгы 5 жылдык алдыга кабыл алды. Ошо аймактарды өнүктүрүү жаатында, андан сырткары бүткүл дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурдуруу жаатында дагы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ошол кеңсесинде дагы баягы кыргыздын ушул баягы негизги көйгөйү болгон, мисалы тоо проблемасын дүйнөгө жар салгандыгы дагы маалым. Анда эмес ошол баарыбыздын назарыбызды, угармандарды дагы чакырып өтмөкчүбүз. Ошол президент Садыр Жапаровдун кайрылуусун угуп, андан соң эфирди улантсак.
биздин планетанын жашоосуна коркунуч келтирген эң кооптуу чакырыктардын бири болуп, климаттын өзгөрүшү саналат. Ал күн сайын тездеп, дээрлик бардык өлкөлөрдү жана элдерди камтып келе жатат. Мөңгүлөрдүн тез эриши, табигый катаклизмдердин көбөйүшү жана тоолуу экосистемалардагы суу ресурстарынын азайышы терең тынчсызданууну жаратууда. Бул терс кесепеттер жергиликтүү жамааттардын жашоосуна коркунуч туудурат, жакырчылыктын деңгээлинин жогорулашына, инфраструктуранын абалынын начарлашына жана өлкөлөрдүн экономикасына олуттуу зыян келтирет. Кыргызстан 3 эсе чакырык алдында турат. Бул өнүгүүгө инвестиция салуу, жакырчылыкты азайтуу жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо муктаждыгы менен көмүртек нейтралдуулугуна жетүү. Ал эми ушул климаттын өзгөрүүсү боюнча кеп козгосок, мисалы 2024 жылдын күз айы, ушул ноябрь айы дүйнө коомчулугунда эң бир ысык мезгилдердин катарына кирген экен да. Ноябрь айынын эң бир ысык дүйнөдө 2-нчи орунда болуптур, статистикалык маалыматтарга таянсак. Дүйнө жүзүндө ошол климаттык өзгөрүүлөр жүрүп жатат, бирок тоолорду сактоо менен, тоолорду коргоо менен бул нерсени алдын алсак болот да, Батагай. Эң туура айтасыз. Мына биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ошол бийик трибунада дүйнө жүзүнө чакырык жасаган бизге ары жоопкерчиликтүү, ары сыймыктуу бул көрүнүш болду да. Бул ошол чакырык менен эле токтоп калбастан ошол президентибиз ошол айтылган жана жогорудагы 3-4 багыт боюнча министрлер кабинетинин тескемеси менен жол картасы түзүлдү. Ошондой эле 59 пункттан турган. Анын дээрлик көпчүлүгү биздин жаратылышыбыздары экология техникалык көзөмөлгө милдеттендирилген. Бул боюнча алгылыктуу иштер жүргүздүк. Ошондой эле президентибиздин жарлыгы менен 22 жыл бул эл аралык тоолор биздин мамлекетте тоолор жылы деп белгиленди. Ошондой эле мына башкы ассамблеяда азыркы уккандай ошол жерде резолюциядагы 22 жылы дүйнө жүзүндөгү тоолор жылы деп туруп бардык ошол жерде катышкан бир 190дой мамлекеттер ошол бир добуштан колдоп турду да. Анан эми бул бардыгы баягы укуктук ченемдик актылар менен ошонун анан иш пландары менен ишке ашат эмеспи. Ошондой эле дагы бир президентибиз өзүнүн жарлыгы менен улуттук суу жана жер ресурстарын натыйжалуу пайдалануу боюнча жарлык чыгарган. Бул боюнча дагы алгылыктуу иштер жүрүп, натыйжасында суу стратегиясын иштеп чыктык. Бул боюнча суу стратегиясын иштеп чыкканда ушул коомчулуктагы дүйнө жүзү муну баалап, ошонун ичинен дүйнөлүк банктагы баалап туруп, туура ошол жерде иш чараларына баягы тийиштүү каражаттарды бөлүп туруп, бул эми биздин баягы ошо ассамблеяда дагы 2003 жылдары Бириккен Улуттун 26 ассамблеясында ошол жаратылыш чек араны билбейт деген бир дагы чакырык болгон да. Бул эми бул дүйнө жүзүндө эми мындай карап көрсөңөр, ал муздактан жер жүзүндө жан жаныбарлардын баягы тынымсыз күрөшү, макро микро организмдердин баягы ошол курсагын тойгузуш үчүн, тукумун улаш үчүн, ошол өзүнүн аймагын сакташ үчүн бул инстинкт жаратылыштан берген касиет менен алар өзүнүн нугу менен жашап келет. Ошолордон айырмаланып адамзатты бизге Кудай Таала жаратылыш акыл эсти берип койгон экен. Ошол акыл эске таянып алып туруп, биз ошол жаратылыштын ой боюна койбой, оюн омкоруп, тоосун томкоруп, керек болсо ошол гендик жагына чейин кирип, ГМОлорду ошол молекулардык жактарга чейин бул акылга таянып алып туруп ошондой кылып кетип атпайбыз.
Мунун баарын бирок мына кийинки мезгилдерде мына биздин урматтуу президентибиз ар бир мына көп ошол убакта Глазгода бийик трибунада айтты. Мына кече жакында Арабияда мына быйыл эле көп Бакуда өттү. Ушул жерде ушул глобалдык климаттын өзгөрүшү боюнча, ошол тоолорду сактоо боюнча, жалпы эле экологиялык экосистеманы сактоо боюнча чакырыктарды тынымсыз кылып келет. Жөн эле кагаз жүзүндө же сөз жүзүндө калбастан ошонун баарын аткарууга өзүбүз биздин мамлекет үлгү болуш үчүн ошо ар бир тийиштүү мамлекеттик органдар өзүнүн функциясынын, компетенциясынын чегинде иштерди алып келатат. Ошондой эле мына 23-27 президентибиздин тоолорду сактоо боюнча, тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык жарлыгы кабыл алынган. Ушул 5 жылдыктагы учурда иш жүргүзүп келет да. Мына 27 жылы Кудай буйрса ошо 5 жылдыктын жыйынтыгы менен Бишкек 20+25 деген эл аралык ошол экономикалык форумдар, илимий конференциялар, ошондон мына дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин жетекчилери катышкан ошондой чоң саммит болот. Ошого да даярдык кылып, мына алдыда 2 жылдан ашык мөөнөтүбүз бар. Ошол жерде биз алгылыктуу даярдык көрүп, биздин дүйнө жүзүндө Кыргызстан тоолуу өлкөдө мынандай жакшы иштерди жасадык. Бул эми өзүбүздүн гана мамлекет үчүн, өзүбүздүн эле коомчулук эмес, бул дүйнө жүзүнө кошкон салымыбыз деп, жанагы углероддук нейтралитетке жетишүүгө, экосистемаларды сактоого жана жаратылышты коргоо үчүн кандай кадамдарга барып атабыз деп туруп, элге дүйнө жүзүнө биз үлгү катары жаңы технологияларды колдонуп туруп, мына жаратылыштан адамзатты баардык жан жаныбарлар ала бербестен, биз мындай жолдор менен жаратылышка мындай беребиз деп, ошон бир үлгү катары биз демилгелүү мамлекет, бийик мамлекет катары биз өзүбүздүн ишибизде сөз менен эмес, ишибиз менен көргөзүшүбүз керек. Ошого азыр даярданып жатабыз. Акындардын айткан кеби бар эмеспи? Кыргыздар эмнеге тоого качкан десе, ааламды үстүнөн караган эл депчи. Ошондон улам баягы бийик тоолуу аймактарды көбүн эсе жакшы көрүп, ошол жактарда жашап келген деп. Жакшы, ал эми Рүстөм ага айтсаңыз, маселен ушул акыркы жылдары дүйнө коомчулугунда, анын ичинде ошол Кыргызстанда дагы баягы мөңгүлөрдүн тез эриши жана башка жаратылыштын баягы чоң өзгөрүүлөрү байкалып, анан ушу баягы жигердүү жүрүп жатат да. Маселен сиз ушул эң алгачкы ушул мөңгүлөрдүн эриши боюнча же болбосо мөңгүлөрдүн жок болуп кетүү коркунучунун алдында тургандыгы тууралуу баягы маалыматтарды, ушул тууралуу изилдөөлөрдү кайсыл убактан баштадыңыз эле, кайсыл убактан тарта чакырыктарды баштадыңыз? Көп жыл болуп калды буга. Бул ошо окуясынан кийин биринчи карап турган кантип борбор айзаны бириктириш керек деп. Мына мөңгүнү жөн эле мындай суудун кор катары кароо эмес, мөңгүнү көп тараптан, саясий жактан, экономикалык жактан, социалдык жактан, экологиялык жактан караса болот да. Бул байлык, бул мисалы Чыңгыз Төрөкулович менден сурайт, муну дейт акча дейсиң дейт, бул жерде канча жатат дейт, акчанын эквивалентинде дейт. Мен ошондо туура айттым, туура эмес айттым, кийин мүмкүн таптым, туура эле деп ойлодум. Момту айтып турдум да, коркпой элесиң, 30 триллион жатат дедим бу жерде. Сен Кудай урган, эмне мынча байыбыздар, эмне мынча кедей жашайбыз дейт. Мен айттым, биз баягы социалисттик башкаруудун күүсүнөн чыга албай атабыз. Өзүбүзчө оокат кылгыбыз келбей атат. Оруска жабышып эле ошолор менен бир оокат кылып кетели деп, өзүбүзчө аракет кылып, өзүбүздү даңазалабай жатабыз. Десем анда бул жалпы Борбор Азияга тандоо оокат экен дейт. Ооба дедим. Борбор Азия, Евразиянын континент чокортосунда жайгашкандыктан, дүйнөлүк океандардын алыс болгондуктан алып келген сууну ичиш бул акылга сыйбаган чындык. Ошондуктан биз Борбор Азияга баарына таандык бул мөңгүлөр десем, анда сен Кыргызстанга эле жаза бербей, бул жалпы баарына жазбайсың бул программаны дейт. Себеп дегенде алар
ичкүчүлүк кылып бут тосот, анан кийин тиги кылат деп анан кайра иштеп чыктык да жалпы Борбор Азиянын бир экономикалык жана экологиялык тегиздик катары карайбыз да. Азыр мисалы Астанада тияк биякта Борбор Азияны кантип интеграция кылыш жөнүндө сөз болот. Мунун баары жазылган жатат. Чыңгыз Төрөкулов, мен мындай болду да, мен Кыргыз Орус Славян университети менен такай кызматташтым да. 3 тегерек стол өттү, окуучулардын катышы менен 2 илимий конференция өткүзүлдү. Ошонун баары тең кандай суроо болбосо да биринчи окумуштуулардын арасына коюлат, ортосуна мына момундай ой бар деп туруп анан талкуудан кийин чечим кабыл алынып, резолюциялар кабыл алып, жана сиз айтып атпайсызбы, кантип даңазалоо Кыргызстан. Биздин биринчи максат ушул. Могу жерибизди даңазалашыбыз керек. Деп анан ошол жерден чечим кабыл алынган да, жана немени өткүзүү боюнча Чыңгыз Айтматовдун кереси мөңгүлөргө арзуу деген чакырыктын астында мөңгүлөр Борбор Азия регионундагы нымдуулуктун, ден соолуктун, электр кубаттуулук жана саясий туруктуулуктун кепилдиги деген темада форум өткүзүп, ошол жерде Борбор Азиянын географиялык геосаясий өзгөчөлүгүнө, Борбор Азиянын тарыхый вазипасына, Борбор Азияны мекендеген элдердин тарыхый мартабасына жана мөңгүлөрдүн философиясынын негизинде Борбор Азияны согуштук аракети жок регион деп жарыялоо боюнча жанагы форумда. Ошондо бир эле учурда массалык маалымат каражатынан кеткенде уяйдап бараткан Индустагы гамбургер жеп аткан, Американстагы компьютер ойноп аткан японец бир убакта келип кармактады, каерде Кыргызстан деп. Мөңгүлөрдүн тынчтык аллеясын түзүү боюнча да 4 пайгамбардын атын берип, Хан Теңир турбайбы? 4 пайгамбардын атын берип, мөңгүлөрдүн тынчтык аллеясын түзүп, Борбор Азияны согуштук аракети жок регион деп жарыялоо. Мына жер-жердин баарында согуш башталды. Ошол бизге деле келиши мүмкүн, астын ала жасаш керек да муну. Жок, чоюлуп келатабыз, мына ана деп элем деп, ааламдык ак бата деп ак бата тарттык, бата берсек эле жашообуз оңолуп кетет экен. Андай эмес, экономика деген бул жандуу тармак. Экономикада өзүңдү көрсөтүшүң керек, жагымдуу жактарыңды. Биздин тоолорубуз бар, мөңгүбүз бар. Жана айтып атпаймынбы? Мен ойлодум, жүрүп акыры ушул чын жана 30 триллиондой бекер айтпасың, суу ошого жетсе керек бар артычы. Мына бүгүн азыр жер бетинде 72% суу болсо, ошонун 15%-ында таза суу болсо, мындай тузу жок суу, пресный вода деп орустар айткан. Ошонун бир 0,3-0,5% эле таза суу. Биз таза суу ичип кутуруп аткан элбиз. Сууга жетпей кор болуп жүргөн толтура да. Жердин 1 миллиард эли алып келген сууну ичет. 4 миллиард эл деген таза сууга кириптер. Биз таза сууну ичип жыргап жүргөн элбиз, бирок ошону түшүнбөй атабыз, өзүнүн артыкчылыгыбызды. Ошону саясатташтырсак, мындай да, максатка жетүүнүн ар кандай жолдору болот. Бир нече жыл созуп жүрсө деле болот, тиги болсо болот, а муну шыркылса да болот да. Жана неме деп коет, спринтер деп коет го. Бирөөбүз 10 километр жүгүрүп анан чемпион болот, бирөө 100 метр чуркап эле чемпион бир болуп коет го. Биз ошондой спринтер болушубуз керек да. Биздин убактыбыз жок да, алыс жакка чуркаганга. Тез кылыш керек да. Тез кылып коюш керек да. Себептен бизге ошондой толук мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Бир шарт түшүш керек да, аны дүйнө элинен даңаза кылыш керек да. Ошондой инвестиция келет да бияка. Биз өзүбүздүн жагымдуу жактарыбызды көрсөтсөк. Ошондон бери былтыртан бери мен аракет кылып жүрөм. Чыңгыз Төрөкуловдук Ысык көл форуму болгон. Мен Манас Талас деген форум. Ошонун негизинде биринчиден таласты өткүзүү жана Чыңгыз Ордодо. Чыңгыз Ордодон оңоп, Манас Ордо Кудайга шүгүр оңоп коюшпуз. Чыңгыз Ордодон оңоп, ошол жерге чакырып, бу 7 областан 2 шаардан 10 киши, 90 кишини чакырып, ошол жерде форум кеңешин быйыл өткүзмөкпүз. Бирок болбой калды. Ошол жерден ошону өткүзүп туруп, жалпы кыргыз элин ынтымакка тартуу, бир улуттук идеяга алып келүү, улуттук идеология, улуттук идеяга алып келүү. Анан ошонун негизинде ошол жерден резолюцияны талкуу кылып туруп, анан ошону президентке өткүзүп берүү болгон. Чакырыңыз эми сиздин, биздин компетенция жетпейт ага. Борбор Азиянын президенттерин чакырыңыз бул жерге. Ошол жерден өткүзөлү деп туруп, Таласта чоң жыйын өткүзүш керек. Эмнеге себеп дейт. Аны толтура тарыхый нерселерди издеп таптым да. 1269 жылы Чыңгыз хандын неберелери Таласта өткүзгөн экен да, курултайда. Ошол жерде империя кулаган. Биз эми ошол форумду ошол жерде өткүзүп, кыргыз элин ошондон чыгарып, Борбор Азия элин бириктирбейлү. Анын баарын айтып берсем, азыр эфирим жетпейт, башка чакырсаң айтып берем, жана Таластын артыкчылыктарын. Мен таластыкмын да.
Анан мен кичекейимде шаарга келдимде таластыктар өпкө деп жүрүп уялып жүрөчү экен. Мен ушул кезге чейин эле классташтарым мактанча кадимкидей уруша кетчү, жөн отурчу деп. Анан былтыртан барып кызыкпадымбы. Ушундук жер экен, 7 печаттын артында катып келишкен да мунучу бизге айттырбай. Бул ыйык жер. Бул геосаясат өздөрүнүн артыкчылыгын билбесин дешет да. Мына баягы Казадой айтып атат, ошол туура айтып атат. Чыны менен эле могу талас деген жер бул дүйнөлүк мааниси бар жер да. Аны бир башка жолу айтып берермин да. Ошондуктан биздин темабыз ушул мөңгүлөр аркылуу суу кымбаттаганын үстүндө болду. Суу менен иштегенде мен мөңгү менен иштегенден климат менен иштеп, аба ырайы, климат өзгөрүп атат азыр. Бул эң жаман, мисалы үчүн бүт жанагы чакырыктар, жана табигый техногендик чакырыктар, тобокелдер баары тең ушул аба ырайынын өзгөрүүсүнүн, климаттын өзгөрүүсүнүн кесепети. Ал тургай климат өзгөргөндө адамдын тулку боюнда башкача химиялык реакция жүргөндөн адамдагы биологиялык, физиологиялык, психологиялык, социалдык карама-каршыларга тушугуп, ошондо жаңы социалдык психотиптер пайда болду. Могу биздин балдар бизче ойлонгусу келбейт, алар башкача жашагысы келет, башкача ойлонгусу келет. Бирок биз баягы өзүбүздүн эски комфорттон чыккыбыз келбей атат да. Алар болсо бышып келатыр, чоңоюп келатыр күндөн күнгө. Демек эмне кылыш керек? Ой жүгүртүүнүн матрицасын, турмуш тиричиликтин модулун, кыймыл аракеттин алгоритмин, мамлекет куруудун моделин өзгөртүш керек. Ошо силерге растап бериш керек мунун баардыгын. Туура, тоолорду коргоо жаатындачы. Ошонун баары келип тоолорду коргоого кирет. Канчалык сабаттуу болсо ошончолук коргойбуз. Тоо коргогонго сабатыбыз жок биздин. Билим деңгээли бийик болуш керек эми? Да, билим керек да. Кубат агай, мисалы жаратылышты коргоонун алгылыктуу аракеттери акыркы мезгилде да жүрүп жаткандыгы баарыбызга маалым. Мисалы ошол эле мөңгүлөрдү кайра калыбына келтирүү иштери жүрүп жаткандыгы, баягы өлкө башчы баш болуп, мисалы өткөн жылы 7 миллион көчөт отургузулган болсо, быйылкы жылы андан көбүрөөк көчөт отургузуу маселеси. Бул дагы ошол жаратылышты, тоону коргоонун бирден бир жолу болсо керек. Туура айтасыз. Ошол президентибиз ошол көрөгөчтүгү менен ушул баардык жаратылышка камыр жумур жашап келген элге президент катары ошол бизге дагы талап коюп келет да. Мына эми талап дагы үлгү дагы, талап дагы үлгү дагы кылып келет дагы, ошонун кайра сурап дагы келет да. Мына башында айткандай жанагы улуттук кеңеш түзүлгөн. Жер суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу. Ошонун аткарылышы боюнча стратегия дебедикпи? Стратегиянын кабыл алып туруп, мына былтыркы жылы эл аралык Бишкек суу форуму өттү. Мында дагы ошол биздин жана үлгүлөрдү, биздин жетишкен жактарды эл аралык коомчулук таанат билип, ошого көңүл бөлдү да. Андан сырткары мына быйыл эле Ысык көлдү сактоо боюнча чоң форум өттү. Бул эл аралык болду. Башында Багыт Эргешевич Төрөбаев турду. Ошол жерде биздин министрлик дагы бизге жаратылыш ресурстары министрлик болгондуктан кийин жана биотүрдүүлүк тармагы бизге камтылды. Мына мурда эгер суу боюнча 4 мамлекеттик орган алек болуп келген болсо, учурда мына министерство, айыл чарба министерствосы биринчи орунда ошол суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү министрлиги болуп түзүлгөн. Ошол суу боюнча бардыгы саясатты жүргүзгөн, ишти аткарган ошол суу ресурстары айыл чарба министрлиги. Андан сырткары мына мөңгүлөр боюнча өзгөчө корголуучу жаратылыш, өзгөчө корголуучу министрлик, ал теге гидромет деген бөлүмү бар. Ошолор саясатын жүргүзөт. Анан мына Ысык көл дагы бул биздин орчундуу мына дүйнө жүзүндөгү эң таза, эң терең көлдөрдүн алдыңкы катарда турат. Ошол Ысык көлгө келип окумуштуулар мына буга чейин да Союз мезгилинде дагы изилдөөлөрдү жүргүзүп келген. Ысык көл өзүнчө керемет, өзүнүн
баягы илимди дагы мындан ары улантып изилдей турган көп жагдайлары бар да. Бул эми баягы азыр кыска мөөнөттө анын баарын айтып бериш кыйын. Ошондуктан баягы биз суунун башында тургандан кийин биздин Кыргызстанда 100% суу бизде топтолот дагы. Анан коңшу мамлекеттерге өзүбүз 20 гана пайызын пайдаланабыз да, калганын ошолорго беребиз. Анан илгери бизде гидротехник деген баягы союздан калган, бизде көк башы деп койчу. Суу башында турган макалдарыбыздагы эл башы болгончо суу башы бол деген кептер бар. Мына суу сыйласаң зор болор деген бар. Анан ошого кошумча кылып мен макалды дагы сыйлабасаң кор болор деген тиги уландысы кылып койсок боло турган. Анан эми чындыгында бул суу биз башы болуп туруп, биздин жаратылыш байлыкка, Кудай берген ата бабаларыбызга терең ыраазы болушубуз керек да, ушундай жерди бизге мурас калтырып кеткени. Анан мына дүйнө жүзүндө биз анализ кылып көрсөк, 5-7 суу боюнча ызы чуу чыр-чатактар болгон болсо, ошонун 23-үнө аскер кирилген. Бул ошондуктан бул биздики баягы сууга бай өлкө болгондон кийин ушуну сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек. Анан мына биздин мына тоолор, биздин Алыкул Осмоновдор, Чыңгыз Айтматовдордун ошол чыгармаларында тоо койнуна деген Түгөлбай Сыдыкбековдордун ошол тоолор кулаганда деген улуу акыныбыз, тиги улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдор жазган. Эми биз жаратылыш менен, тоо менен, суу менен камур жумур болгон калкпыз да. Ошондуктан мына үлгү болуп деп белгилеп атканым ошол да. Андан сырткары бул жөн эле калган жокпуз. Кудай буйрса ушунун баарын ишке ашырып кетсек, мына Ысык көлдү жана сактоо боюнча ошол жерге жанагы тамчылатып сугаруу боюнча, же болбосо сууну аз талап кылган өсүмдүктөрдү, техникалык өсүмдүктөрдү эгүү боюнча иштер жүрүп атат да. Ошондой эле мына эмне үчүн Ысык көлдүн тайыздап баратканы, бул убагында мезгилинде 111 суу куйса өзөн чоң кичинеси болуп туруп, мезгил келип калат экен 30га чейин азайып кетип атат. Ошондуктан тайыздыгын мунун баарын баягы алдын ала биз камкордук көрүп сактоого иш чараларды аткарышыбыз керек да. Мына өзүңүз айтып кеттиңиз жанагы жашыл мурас деп. Бул эми жанагы урматтуу президентибиздеги чакырык жасап аткандан кийин бияка келип ошо дорожный карта деп аталбады. Ошонун эң негизгиси жашыл мурас деп бул. Президентибиз ар бир мамлекеттик органга талап койгон бир жаран бир дарак деп туруп. Ошол мына алгачкы жылдары 7 миллион, андан кийин 8 миллионго чыктык. Быйыл алдыга 25-жылы алдыга план коюп атабыз. Ошол 10 миллион дарак отургузсак деп. Бул дарактарды отургузуп эле жөн болбостон, азыр мына долбоордун тескеменин долбоору даярдалып атат. Ошол жерде жергиликтүү мамлекеттик органдар керек болсо жарандарга чейин ошол камкордук көрүү детальдарын кошо камтып кетебиз. Бул өнүмдүүлүгү учурда ошол 64%. Бул азыраак, ошондон дагы көбөйтүшүбүз керек. Мурунку өспөй калган жерлерге кайра өстүрүшүбүз керек. Башында болсо жашыл мурас болгондо жалпы талап коюлгандан кийин ошол жерде өсөбү, өспөйбү, баягы галочка үчүн тигилип келган ошолорду дагы баягы иретке келтиришибиз керек да. Ушундай максатта.
Ал эми Рустам агай айтсаңыз, баягы Кубат агай сөзүн айтып өтпөдү? Жаратылышты коргоо же болбосо улуттук идея боюнча Айтматовдун Залкар жазуучубуздун баягы жазган чыгармаларын, анан ошол чакырыктарынчы. Маселен, эртең 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун төрөлгөн күнү, Алпысмановдун казылган күнү деп айтылып келет, адабият күнү. Демек, баягы кайсы гана адабиятчы болбосун, өзгөчө кыргыз адабиятчыларынан ушул экологияны коргоо, тоого жакшы мамиле кылуу боюнча чакырыктар ташталып келген эмеспи? Анан бүгүн тоолорду коргоо күнү, эртең тоолор кулаганда чыгармасын жараткан Залкар таланттын төрөлгөн күнү. Бунун да байланышы барбы? Бар го, бар кече өткүчтүк немес. Китепкана. Эртең Алыкулдун койгон күнүн өткүзөбүз деп атабыз. Бар ошо киши экөөбүз, ошо биринчилерден болуп мен түшүнгөн ошо киши болду да, ошол экөөбүз ачтык бул фондтучу. Чыңгыз Төрөкулов тирүү болгондо алыс кетип калмапсыз. Бирок ал киши жок. Эми элибиз бар, элге, журтка таянабыз. Мен жана берден кечирим сурагым келип атат. Жалпы элден мен теманы алып кетип калыптырмын. Бизди коргоо боюнча болуп атпайбы? Мен сууга кирип кетип калыптырмын да. Мен айтып коеюн, кантип коргосок болот бул мөңгүлөр. Бунун жолдору бар. Биринчиден, Европада Алп тоолорун журкан менен жабышат да, күндү чагылдырчу жууркандар менен жабышат. Бир. Экинчиден, биз деген бул жашылдандыруу мына азыр жашыл жанагы неме деген мурасын кийирди, жакшы жел. Жалпы Борбор Азия менен боюнча болуш керек бул. Биз Кыргызстанда эле эмес. Анан кийин дренаждык анан сугаруу тармагын эл аралык калкап келиш керек. Себептен суунун баары тең жерге сиңип бууланып кетип атыр. Берде баягы жерди үлүшкө берип атканда Акаев окумуштуулардан кийин адистерди чакырып алып турганда сүйлөшкөн эмес да, кандай кылабыз асмынакей биздики деген чарбалык социалисттик коллективдик чарбага ылайыкташкан канализация болгон да, бир арык менен эле сугарчы. Анан кийин меңгеп угуптур. Тоо боюнча. Ошого келатыр. Анан неметип кетип атыр, бууланып кетип атыр да суу. Ошол дренаждык анан кийин суга тармагын калыбына келтириш керек. Могу биздин сууну пайдаланып аткан мамлекеттерге экологиялык жер иштетүү ыкмасын сунуш кылышыбыз керек. Алар деген жерди эки эсе азайтып ошондой эле түшүм алат. Аралга суу бериш керек. Себеби аралды толтуруш керек. Аралды толтурушса кээ бирлер айтат, кантип толтурасың дейт. Мынакей, эмне үчүн арал соолган? Орустардын согуштук жана аскердик өндүрүшүн өнүктүрүү үчүн жана пахта өсүрүшү ошого суу берип, 60% жерге сиңип кетип, бууланып кеткен да. Кайрылыш керек да беш мамлекет. Россия менен сүйлөшсө болот да, оптук айрыгыла бияка, аралга. Эгерде болбосо, оон аркылуу кайрылыш керек. Себеп дегенде биз жана айтып атпайбызбы? Борбор Азия согуштук аракети жок регион деп. Бул жер келечекте түбөлүк материк катары жер планетасынын жер фонду. Бул адам зат баласынын расалык өзгөчөсүн сактап калуу үчүн керек жер. Арал боюнча, суу боюнча өзүнчө кеп куралы, Рустам агай. Ошондуктан тоолорду коргоо боюнча ошол мероприятиялерди аткарыш керек. Мен аралды айтып аткан жокмун. Ошо аралды толтурганда ушу тоолорго эмне үчүн аралдан көтөргөн тозоңдор келип отуруп атат, ээритип атат. Мунун баардыгын тең өтө жаман нерсе да. Ошондуктан ошондой нерселерди кабыл алышыбыз керек да. Мындай биз мынтип жасап атабыз, биздин саясат жана мамлекеттер аралык келишим деп атпайбы? Мамлекет аралык келишимден чыгыш керек да. Борбор Азия боюнча бир саясий, экологиялык, социалдык, экономикалык өнүгүүнүн концепциясын иштеп чыгып, ошол ишти ишке ашырыш үчүн жана Евросоюз, ЕАЗС деп атпайбы? Жок. Азия Европалык парламентке биригиш керек. Борбор Азиянын тагдырын 5 киши чечпеш керек. Борбор Азиянын тагдырын Борбор Азиянын эли чечиш керек. Түшүнүктүү. Ал эми тоолор боюнча Кубат агай, маселен ошол жасалып аткан иштер боюнча кеп козголуп калды. Анан президенттин жарлыгына ылайык 2023-2027 жылдар аралыгына атайын бир пландар коюлбады белем. Ушул пландардын бүгүнкү күндө ишке ашып жаткандыгы анткени 23 менен 24 жыл соңуна чыкты. Алдыда 3 жыл убактыбыз бар да. Кандай аракеттер жасалды анан бүгүнкү күндө аракет? Мына ошолдун алды тоолорду жалпы эле экосистеманы сактоо, коргоо, өнүктүрүү боюнча мына бизде жапайы өсүмдүктөр бар, жапайы жаныбарлар бар. Булардын дагы санын көбөйтүүгө аракет кылып, ошондой эле быйылкы жылы биз 3 жылга мораторий киргиздик. Жана 5 афлатун пиясы, ясенец жана башка өсүмдүктөрдү, анткени жапайы өсүмдүктөрдүн 1 жылдыгы бар, көп жылдыгы бар. Онан эми ишкерлерди күнөөлөп болбойт. Ишкерлер кайсыл жерде пайда келе турган, акча таба турган болсо, ошого барып туруп аракет кылат, өзүнүн ишин кирет. Анын үчүн биз укуктук ченемдик актылар менен ошол тескеп жүрүшүбүз керек дагы. Анан ага тиги жана чек коюуга, же болбосо азайтууга ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Андан сырткары мына мергенчилерди чогултуп алып, өткөндө эле баягы
биздин жан кыйган жарбайт деген илгертеден бери келаткан сөз бар. Мергенчилер илгери кандай кылчу эле? Алар жанын бакканга, ошол айылын бакканга, кара курсактын айынан ошол мергенчилик кылчу. Кийин болсо анын баары баягы хобби, өзүнчө бир көңүл ачуу тармак болуп кетти. Көңүл ачуу. Ошол менен тиги даярданып баратып, мергенчилерди чогултуп алып, ошолорго үгүт иштерин жүргүзөйүн деп анан бир ой келе калды. Тиги жана макалды которууга кайберенге жан кайгы, мергенчиге шаң кайгы деп. Ошону өзгөрт. Анткени аны атып алса шаңданып аябай ошол жерде жыргайт экен. Ата албай калса как будто өзүнүн бирдемесин жоготуп ийгендей ошондой кейит экен. Өзү багып чоңойткон нерсесин жоготуп алгандай, ошондой жоготот да. Өзүнүн коросундагы эчкиси өлүп калгандай да. Анан ошонун баарын түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө мына буларга эле мергенчилерге эле эмес, коомчулукка ошондой эле биз тиги мектептерде да ушундай иштерди, түшүндүрүү иштерди жүргүзүп келип атабыз да. Анан эми мунун баары баягы биз жаратылыш устары экология техникалык көзөмөл министрлиги болгондон кийин бул биздин түстөн түз милдет. Кагаз түрүндө же күнүмдүк иш менен аракет кылбастан ошондой коомчулукка түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүп атабыз. Жана запреттерди коюп атабыз. Кудай буйрса, анан мына башка өлкөлөр менен да алакан мына биздин Токтошов Эмил деген депутатыбыз бар. Бул киши дагы демилгелеп Индия өлкөсүндөгү Ладах деген өзүнчө заповедниги бар экен. Ошол жака барып, ал дагы демилге кылып келет да. Ушул жанагы инохота дегенди бул запрет коюп туруп, андан көрө жана фото, видео охоталарга өтсөк деп туруп, ошондой эле Гриша туристтер аркылуу өлчөмү ошондой кем ашса ашат, кем болбогон, бирок жан кыйбай туруп ошондой бир жаңы ыкмаларды дагы биз коомчулукка, мамлекетибизге кийребиз деген аракеттерибиз бар. Кудай буйрса, мунун баары дагы ишке ашат. Ошондой эле мына бизде 20 өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактар бар. Жакында эле биз Мадыген, Баткен областында Мадыген деген өзүнчө бул тарыхый бир мурас болуп калган өзгөчөлүгү бар. Анан тарыхы терең бир жакшы жер. Аны дагы өзгөчө корголуучу жаратылыш аймак кылып кийирип алдык. Ошондой эле мына баалуу жерлерди карап туруп, жергиликтүү мамлекеттик органдар менен ошол кичинекей корукчаларды түзүп туруп, бул эми жаратылышты биз сактоого милдеттүүбүз. Мисалы мындайда жанагы зонирование, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарда, парктарда, заповедниктерде зонированиялар бар. Ошолордо мисалы өзөгүндө бак кыйылып жатып калса, ошол естественный образом чирип, кайра круговорот вещество болуп туруп кайра өнүгүш керек. Аны адам тийбеш керек. Эгер бул туристтерди болсо, жанагындай тропалар менен өткөрүш керек. Эми бул баягы биздин алдыбызда чоң милдет, чоң тапшырмалар бар. Ошолордун аткарганга мына мындай буйрса, мына илгери баса берсек, ошол дүйнөлүк, эмне үчүн мен башында айттым, дүйнөлүк мамлекеттерге биз жөн гана сөз менен эмес, үлгү болгудай бир өзүбүздүн жаратылыштын ажайып кооз жерлерин мына кол тийбестей кылып туруп коргоп, сактап өндүргөнүн жолдорун биз дүйнө жүзүнө көргөзүшүбүз керек деген далалатыбыз бар. Мына ошондой эле жана мергенчилерде айттык, мына өсүмдүктөрдү коргоп, мына мындай экен да, тукум курут болуп кете турган өсүмдүктөр бар. Аларды биз коргобогондо ким коргойт? Мына бул киши да белгилеп кетпедиби? Союз мезгилинде да керек болсо ошол которуштуруп, жайыт которуу деген милдеттер бар болчу. Азыр мына 1 жылдык чөптөрдүн кайбирлеринин тукуму курут болуп кетти.
аны биз күнөөлүүбүз да ошол малыбыз көбөйүп атат, малыбызга дагы керек болсо чектөө киргизишибиз керек. Ошол ири этке бул жагын келтиришибиз керек. Мына бүгүнкү күндө адистер, окумуштуулар монитировка жасап, жайыттардын жерлери 164 000 кунарсыз жайыт бар. Ошол республика боюнча. Ошолорду мына жашылдандырышыбыз керек. Ошолорго мына программа кабыл алынды, ферула деген. Мына техникалык культуралар же болбосо тиги дары чөптөрдүн биз программаларын түзүп, ошолорду мына тукумур куруп кетип атат деп эле коңгуроо кага бербестен, ошо жапайыны кайра оккультировать этип туруп биз маданиятты мындай өстүрүшүбүз керек дагы. Ушулардын баарына салым кошо турган биздин мамлекеттик органдар бизге президентибиз туура талапты коюп атат да. Туура айтасыз. Анан бул иштин баары ишке ашыш үчүн баарыбыз комплекс түрдө аракет жасашыбыз керек. Бул же өлкө башчысына же болбосо жаратылыш ресурстарына гана таандык эмес, иш бул жалпыбыздын ишибиз, туурабы? Ардактуу радио угармандар жана телегөрүүчүлөр, ушуну менен Башат программасы соңуна келип жетти. Бүгүн ушул тоолорду коргоон эл аралык күнүнө карата азын улак кыскача гана маалыматты бере алганга жетиштик окшойт. Анткени кыргыздын баягы жаратылышы, кыргыздын тоосу тууралуу кеп болсо, бул баягы бир эфирге же болбосо бир күнгө батыруу мүмкүн эмес. Бизге келген кадырлуу меймандарыбыз, конокторубузду тааныштырып өтсөк, жаратылыш ресурстары, экология жана технологиялык көзөмөл министринин орунбасары, биринчи орунбасары Кубат Касейинов жана Акын Мөңгүлөрдү сактоо фондунун президенти Рүстөм Кабылбеков болду. Эфирде мен Арген Мажитов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.